айта турган нерсе тапшырма ушундай муфтият тараптан берилген нерсе ушул жаш өспүрүм балдар тамеки тартып жанагындай жаман нерселерди чегип ичип кетип жатат дейт мектеп окуучулары. Ошол нерсени айтсаңыздар дейт. Балдар ошондон арылса экен дейт. Бирок биз ага чейин ошол нерсени сатып байып аткан, ошол нерседен бактылуу болом деген бир туугандарга айтабыз. Ошол магазинге аракты коюп, ошол арактын айынан акча таап аткан бир туугандарга айтарыбыз, бул башка нерсени да харам кылып жатат. Ошол аркылуу балаңызга берген тамагыңыз адал эмес. Бүткүл адам баласы бактылуулукту каалайт. Ар бир эне өзүнүн баласын бактылуу болушун каалайт. Ар бир үй бүлө ажырашпай ушундай бактылуу болушун каалайт. Ар бир кичинекей бала ата энеси чоң болушун каалайт. Бирок кантип сиз өзүңүзгө уруксат бересиз? Аракты сатып, же болбосо башка нерселерди сатып туруп, башка бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, өзүңүздү бактылуу болууга Алладан сурайсыз. Башка бир эненин көз жашын төктүрүп, жаш өспүрүмдөрдү туура эмес нерселерге азгырып, арак ичип, же болбосо башка бир арам нерселерди тартып кетүүгө себепкер болуп атабыз. Ошон үчүн ушул арак сатып аткан, ушундай арам нерселерди сатып аткан бир туугандарга айтарыбыз, эч качан муну менен байып кетпейсиз. Эч качан бактылуулукту таппайсыз. Сөзсүз түрдө бул нерсеге Алла Тааланын жазасы бул дүйнөдө болбосо акыретте болот бир тууганым. Ошондуктан дүкөнүңүздөгү болгон ичимдиктерди баарын алып салыңыз. Капыр, ошол дүкөндөрдүн ээси капыр эмес. 99% баары мусулманмын дейт. Капырсың десең ачуусу келет. Мен мусулманмын дейт. Анча-мунчасы намаз окушу мүмкүн. Бирок шайтанга азгырылып, аракты коюп түр-түрү менен сатып, анын акчасы менен баласын окутуп, баласына тамак аш берип атат. Алла Таала бул жөнүндө катуу эскертет. Адам баласы жеп аткан тамагына карагың дейт. Жеп аткан тамагыбыз адалданбы? Кайдан келип жатат? Ошону карайын бир туугандар. Эгер арабызда сатып аткан болсок, бүгүндөн баштап магазинибизди, дүкөнүбүздү тазалайлы ошол нерседен. Эч качан береке таппайбыз. Башка бир үй бүлөнүн баласын, башка бир ата энени бири-бириден Кудай сактасын арак аркылуу, башка нерсе аркылуу ажыраштырып коюп, балдарды азгыртып, Кудай сактасын, мусулман эмес, бир капыр, бир христиан дининде жашап аткан бир үй бүлөнүн дагы бузуп бомж кылып кое турган болсок, сөзсүз анын жазасын көрөбүз бир туугандар. Ошондо келиңиздер. Кол кошунаңызбы, бир тууганыңызбы, жакыныңызбы, дүкөнүндө ушундай бир арам нерселерди сатып аткан болсо, барып ошону даават кылып айтыңыз. Бир тууганым, бул нерседен жакшылык таппайсың. Бул нерседен эч качан бактылуулукту таппайсың. Балаң да өзүң да бактылуу боло албайсың деп эскертели бир туугандар. Барып, жанагы дааватка чыгып 3 күндө чыгып үйлөнүп калгандай магазиндерге барып ушул нерсени айталы. Токтотойлу ушул нерсени.